Албетте эми жашыруун алды дегенде эми баягы өзүнүн биринчи аялына билдирбей алуу деген максатты айтып атат да. Эми биринчи аялына билдирбей алса албетте туура болуп нике туура деп эсептелине берет. Бирок ошол кыздын экинчи аял болуп аткан, тийип аткан аял кишинин ата энеси сөзсүз билиш керек, атасы үйлөндүрүш керек. Анан ошол бала үйлөнүп аткандагы кезде күбө болуш керек. Кыздын ата энеси берип же болбосо ата энеси дайындаган кишилер үйлөндүрүп, ошондой таза ачык нике болуш керек. Анан албетте биринчи аялды билиш шарт кылынбайт. Бул жалпы жонунан өкүм тууралуу айтсак. Бирок мен ушундай мусулман бир туугандарыма насаат айтып кетет элем. Практика жүзүнө келгенде кээде мындай маселе кыйын болуп калат. Мындай маселелерге да мен туш болгон көптөгөн адамдар сурашкан. Башында ушундай кылышып жашыр үйлөнүп ашып, анан баягы кыңырыш 40 жылда билинет деп коет эмеспи? Кийин билинип калган убакытта анан ошол нерсени эптей албай, өздөрү кыйналып, эки аялдын ортосунда калып, же туугандардын ортосунда калып, таландыда калган эркектер бар. Анан ким өзүнө ишене албаса, кийин ошондой билинген убакытта чыр-чатакты баса албаган болсо, мындай ишке барбаганы жакшы, өтө эле жакшы. Эгерде өзүнө ишенип, жок кийин болсо да тууралап кетем деген болсо, анда мындай нерсеге кадам таштаса болот. Бирок мен байкашымча көбүнчө эркектер мындай нерсени кыла албай калышат экен. Эми билебиз, аял кишиде бул кызганыч сөзсүз болбой койбойт, болот. Эми ар кимдин өзүнүн баягы мүнөзүнө жараша болот. Кээ бирөөсү катуу кызганат, кээ бирөөсү азыраак кызганат. Анан кызганыч кээде чыр-чатак менен дагы коштолуп уланып кетет. Анан ошонун айкасынан көптөгөн эркектер кыйналып, анан ошо алып алган аялын кайра талак берип, же болбосо биринчиси менен урушуп, ушундай көп ызы чууга баткандар бар да. Ошондуктан колунан келсе жакшы эле сүйлөшүп, башынан эле ачык эле айтып, туура түшүндүрүп эле алганы жакшы. Анан кызганыч болуп отуруп, алхамдулилла, эгерде ошол адам өзү адилеттүү болгон болсо, жакшы мамиле көрсөткөн болсо, ошол аял затына, кызганычына теңелбей, жакшы мамиле кылып, чыдап койгон болсо, өтүп кетет бул нерсе. Мындай нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында деле пайгамбарыбыздын жубайлары, биздин энелерибиздин ортосунда деле кызганыч болгон. Пайгамбарыбыз өзүнүн жумшактыгы менен, салаваттуулугу менен ошону чыдап, көтөрүп кеткен. Энелерибиз кызганып деле болсо жашап кете беришкен. Ошондой жашоо өтө берет. Ошондуктан мен айтар насаатым, башынан эле мындай айтып эле, туура түшүндүрүп эле үйлөнгөнү жакшы, Аллах алам.